Төрт элтек 3 партиянын эми тарапташтарын бириктирүүгө киришти. 4 саясатчы эмнеге бирип жаткандыгын партиялаштарына түшүндүрүү максатында Баткен, Ош жана Жалал-Абадта болушту. Ал эми партиялаштары бул биригүүнү өз убагында жасалган кадам катары айтышууда. Азырынча жаңы түзүлө турган партия кандай аталары белгисиз, бирок мыкты аталышка жана эмблемага сынак жарыяланды. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Ата журт мекенчил партиясынын тең төрагалары Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адакан Мадумаров 6 августта келишимге кол коюп, жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтып чыгышкан болчу. Бирок азырынча жаңы түзүлө турган партия кандай аталат жана кимси талапкер болуп чыгары белгисиз. 4 саясатчы бириккенин алгач Баткен облусуна барып, партиялаштарына түшүндүрүп беришти. Анткени бул биригүү 3 партиянын штабтарынын тарапташтарынын дагы башын бириктирди. Biz şu штабташ деген bizde kolduğun, bizmenen жүргөн адамдардын баардыгына өзүбүздүн оюбузду, максатыбызды билдирип, өз оозубуз менен айтып коюп кетейик. Андан соң партиялаштар менен болгон жолугушуу Ош шаарында уланды. Күч бирдикте деген уран астында өткөн жолугушууда бул биригүү аймактык принциптерден эмес, саясий көз караштардын, идеялардын дал келүүсү болгондугун билдиришти. Бул, урматтуу туугандар, тарыхый келишим болду. Анткени биз кайра жака барбайлы ар дайым элибиз айтып жүрчү. Айтып келди, бирикпейсиңер деген сөздөрдү айтты. Мына биз бириктик, урматтуу туугандар. 3 партиянын тарапташтары бул биригүү учур талабы экендигин айтышып, кимиси президенттикке аттанарына кызыгышты. Төртөөңүздөрдүн кимиңиздерди президентке коесуздар? Кеп төртөөбүздүн бириктик деп айтканыбызда эмес, эң күчтүү маселе бул жерде төртөөбүз кандай учур болбосун бир талапкердин аркасынан чыгабыз деген маселе. Айырма жок. Ануга сизда съезде буйрса. Мына бизде жөнөкөй тил менен айтканда биз азыр картаны ачпай турайлы. Кандай гана иш болбосун, эгерде тактика, стратегияны эч кимге айтпай барып жеңип алсаң, мөөрөй ошонуку болот. Лидерлер сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтышып, жакын аралыкта алардын катары кеңейе тургандыктарын да билдиришти. Ошентип кийинки жолугушуу Жалал-Абад шаарында уланды. Суубуз бир, жерибиз бир, мазарыбыз бир. Ошондуктан мен сиздердин баардыгыңардан суранам, бөлүнбөгүлө. Анткени мамлекеттин келечеги сиздердин колуңузда. Азырынча жаңы түзүлө турган партия кандай аталары белгисиз. Бел болгондо буга чейин Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жаңы партиянын аталышына жана эмблемасына сынак жарыялаган эле. Мыкты ойлоп тапкан аталышка iPhone 7 берерин билдирген. Азыркы тапта 250дөн ашык сунуш пикирлер келип түшкөндүгү маалым болду. Сынакка катышууга мүмкүнчүлүк бар, анткени ал 20 августка чейин созулуп, төмөнкү дарекке жөнөтсө болот. Иззат Шүгүралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.